Мелдештин башында Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган ректорат жамааты жана окуу жайдын факультеттеринин декандарынан түзүлгөн командалар жолдоштук мелдеш өткөрүштү. Жалпы эле университет ошол акыркы жылдары биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жалпы эле университетти ошол спорт аркылуу жарнамалап, спорт аркылуу биз бир гана билим берүү, илим өндүрүш менен алектенбестен, анан сырткары биз мыкты спортко кызыккан жаштарды дагы өзүбүзгө тартабыз. Ошондой спорттун түрлөрү аркылуу республикалык, эл аралык деңгээлдерге чыгып, университетти ошол аркылуу дагы рекламалайбыз деген максатта ушундай аракеттерди жасап атабыз. Жолдоштук оюндун жыйынтыгында ректорат 4-1 эсебинде декандар командасын утtu. Чындыгында ректоратта күчтүү, алардын ичинде сборныйда ойногон балдар бар. Биздин арабызда деле балдар ойношу жакшы. 45-40 жаштан өтүп калган в основном декандардын жүгүргөнү, ректордун өзүнүн жүгүргөнүн көрдүңүздөр. Чындыгында өтө мелдеш кызык болду. Биз утулуп калдык. Биз бирок капа болгон жокпуз. Өтө маанайыбыз жакшы. Себеби бүгүн өзү майрам болуп атат. Биздин Ошмуда чоң майрам. Бул 85 жыл. Турнирде өлкө боюнча жогорку окуу жайлардан келген 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку профессордук окутуучулук курам жана кызматкерлерден түзүлгөн командалар катышты. Азыр биздин командабыздын даярдыгы аябай күчтүү, жакшы маанайда келдик. Биздин команда 2 команда койду. Жакшы. Азыр биринчи оюн жеңилип, экинчи оюн жеңилип калды. Эми бул топ экен. Тоголок топ деди, күчтүү жеңсин деп. Эмне дерди экен. Азыр мына ачылышы болду. Жакшы. Şu университетте энд флагман болот Кыргызстан университети вузлар арасында. Şu университетке ийгилик тилейбиз. Мелдеш Ош мамлекеттик университетинин, Ош технологиялык университетинин жана Салижан Шарипов атындагы мектеп гимназиясынын спорттук аянтчаларында болду. Оюндун жүрүшү жакшы, аябай жакшы. Биринчи оюн азыркы биздин команда менен бир аз биринчи оюнга бир аз кыйынчылык болуп атат, оюнга түшүү темпи. Кудай буйрса аз болсо да даярдык көрдүк. Каршылашыбыз Ош технологиялык университети бул деген бир өзүнчө бир чоң вуз. Ошол вузга биз бир 2-3 факультеттин агайлары команда курап чыктык. Ошол буйрса жеңебиз деп ниет кылып атабыз, жакшы баары. Кичи футболдун жүрүшүндө оюнчулар Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык юбилейи менен куттукташты. Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы гана эмес, Орто Азиядагы белгилүү жогорку окуу жайларынын бири. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн даярдап жаткан адистери менен биргеликте, анда иштеп жаткан коллегалар менен биргеликте Ош мамлекеттик университети аябай сыймыктанып, келечекке карай алдыга жол ачканга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Кичи футбол боюнча турнирдин жыйынтыгында 40 жаштан жогорку командалар ортосунда биринчи орунду Ош мамлекеттик университетинин командасы, экинчи орунду Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин командасы, ал эми үчүнчү орунду Ош технологиялык университетинин командасы жеңди. Ал эми 40 жашка чейинки командалар арасындагы мелдеште биринчи орунду Ош мамлекеттик университетинин командасы, экинчи орунду Жалал-Абад мамлекеттик университетинин командасы, ал эми үчүнчү орунду Ош мамлекеттик университетинин математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун командасы ээледи. Жеңүүчүлөргө ректордун кубогу, дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды.